Ырсап өттү күндөр, койнумда сагыныч бар. Мына ушул ырсаптар менен белгилүү болгон Талай элеси тобу 2000-жылдардын башында өтө популярдуу болгон. Бир да кече, бир да отуруш мына бул ырсыз өтпөй калган. Барыңыздар билесиздер, ал эми топ болсо маркум Талайбек Тургановдун жаркын элесине арналып түзүлгөн болчу. Ностальжия берүүсүнүн бул жолку коноктору Талай элеси тобу Тото Медим мырза жана Сурмайым, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Ден соолугуңуздар жакшыбы? Ден соолук жакшы. Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ көрөрмандары, бардыгыңыздарга бизден сагынычтуу салам демекчибиз. Саламатсыздарбы, Супер ТВнын жалпы көрөрмандары, сиздер менен көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Анда алгач эле ошол баарыбызга ностальгиялык маанай болуш үчүн жогоруда мен атаган ырды аткарып бербейсиздерби? Ошону менен баштайлы. Кыйналган жүрөгүмдү эми сен эзбе жаным, уйкусуз түндөрүмдү арнагам сага барын, жолгара өттү күндөр, койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар. Жашырып сага айтпадым, жолгара өттү күндөр, койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар. Жолгара өттү күндөр, койнумда сагыныч бар, үзүлбөй сенден күдөр, үмүтүм өчпөй жанар. Üzülböy senden güdür, ümidim öçböy janar. Эң сонун чыгарма болду, эң сонун аткаруу болду, рахмат. Бул ырдырды атсаңыздар, ар бир сөзү мен эсимде экен да. Анан кийин дагы бир нерсе эске келди. Чыгарманын клибинде Эльзат аттуу айым аткарган болчу, ошол ырды аткарып ролда жараткан болчу. Жакут Садыков дагы эсиме келди. Анан ошол Эльзат айым тууралуу сурагым келип атат. Ал азыр кайда, топтон эмне үчүн алыстап кеткен? Сиз жооп берип койсоңуз. Эльзат негизи Молдалы Өтөнбаев деген группадагы Тоспуланын келинчеги болчу. Азыр ал эми өзүнүн профессиясы менен кеткен. Үй бүлөдө, жумушунда, анан баягы көбөйүшүп, чыгармачылыктан алыстап кетти. Негизи өзүнүн үй бүлөлүк жумуштары менен Байланышып турасыздарбы? байланышып турабыз. Чыгармачылыкка кайтам дейби же бир ошондой ой барбы экен, билбейсизби? Эми топтун эски курамы жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ошо топтогу музыкалык аспаптарда ойногон жигиттерди дагы эскере өтсөңүз, алар кимдер болчу, кайда? Андан тышкары Жеңишгүл деген айым дагы ырдаганын билебиз. Ал канча жыл ырдады, ал кайда? Аны менен байланышыңыз барбы? Негизи Жеңишгүл сатылганга биринчи солисткабыз. Ошол 2002-жылдары бизге солист болуп келген. Анан ал тилекке каршы бир эле жыл ырдады. Бирок бир жыл ырдап, анан турмуш шарттары менен өзүнүн айылына кетип калган. Анан негизи биринчи ушул Жеңишгүл сатылганга жетип келген да бул ырды. Анан кийин ушул солистке алмашкандан кийин Эльзат Өтөнбаева экинчи жолу ырдады. Эльзат Өтөнбаева 2004-төн баштап 2008-жылдарга чейин ырдады. Ал эми топтун курамында ал убакта Молдалы Өтөнбаев деген дос балам ушул топту жетектеп келген. Негизи 2000-жылдан баштап ушул 2008-ге чейин жетектеди. Ал да өзүнчө таланттуу, чыгармачылык, аранжировка жазган, оолдор жазган
талай эле стоондагы көпчүлүк чыгармаларды ошол жигит жазган. Сардарбек Доспаев деген дос балабыз бар болчу. Ал да ошол өзүнүн кийин бул 2008-жылдары группа тарадык да. Ошол кезде ал да өзүнүн турмуш шарттары менен Россияга кетип калды. Анан дагы группанын эң алгачкы жолу башталганда Жамалбек Эшалиев деген дос балабыз да ошол группаны түптөгөнгө салым аябагандай чоң. Ал ошол 2000-жылдары түптөгөндө ошол 2002-ге чейин 2 жыл ырдады да, анан дагы өзүнүн турмуш шарттары менен кетип калган. Негизи группа деп коебуз, бирок бул группанын түйшүгү бар да. Буга деле чыдаган, ысыгына күйгөн, суугуна күйгөн адам калат экен ошол. Сиз 2000-жылдан бери өзүм айта албай атам да. 2000-жылдардан бери ушул кескенде талай эле стоо, азыр Тотомидин Сурма талай эле стоо болуп келатабыз. Ошондо Сурмайым топко кошулганга чейин сиз жалгыз эле алып жүрдүңүз деп түшүнсөк болобу? 2008-жылдардан баштап Тотомин Жолдошов талай эле стоо өзүм жалгыз жүрдүм. Анан ушул 2015-жылдан баштап Сурма карындашымы группага союзга кирип алган. Мына Кудай буйрса 5 жылдын жүзү болду. Сурмайымдын өзүнүн оозунан уксак, бул топко кандайча келип калдыңыз? Бул топко 2015-жылы келгем. Топко келгенге чейин өзүм Мүбүсара Бейшеналиева атындагы көркөм өнөр жана искусство университетинде окуучумун. Студент кезимде 2015-жылы группага келдим. Группага келип калышымдын себеби дайкем болуп эң биринчи жолу тойдон көрүшкөнбүз. Андан кийин өзүбүздүн айылга, туулуп өскөн айылга, Чаткалга Талайбек Турганов агабыздын эскерүү концертин уюштурганбыз, чогарганбыз. Ошондо айылга барып келгенден кийин группага солистка кылып алайын деген сунуш түшүп, 2015-жылы группага талай эле стоонун солисткасы болуп кирдим. Жагып атабы? Жакшы да буйрса. Абдан жагып атат. 2015 буйрса 2020 уже 5 жылдын жүзү болуптур буйрса. Эми жагып атабы дегенин себеби эми оор түйшүк болот да болбой койбойт 5 жыл аралыгында. Ал эми биз болсо дагы бир музыкалык тыныгуу жасайлы. Супер хит рубрикасы. Ömürde öçküs bolup, ömürün kaldı nege? Al kezde sen bir ömür, kucakta turgan kezde. Ay çok çalgan barı, men sağa işenbeymin. Taptaza suyumdu, bekitip kişendeymin. Çok çalgan barı, men sağa işenbeymin. Taptazak suyumdu, bekitip kişendeymin. Çok çalgan barı, men sağa işenbeymin. Taptaza suyumdu, bekitip kişendeymin. Мына ушундай баары жалган деген аталыштагы чыгарма Талай элеси тобунун аткаруусунда болду. Деги эле ушул ырдырдасаңыздар, мен андан ары таксист жигитке, ошондой эле Айым деген ырларыңыз эске келди. Анан Тотомидин мырза, сизге бир суроо пайда болду да. Айым деген ырдын клипинде айга отуруп алып клип тартуу кимдин идеясы эле? Айым деген ал убакта мен негизи ушул группа башталганда эле дуэт менен баштагам негизи. Молдалы Өтөнбаев деген рэпер досум бар болчу. Ал рэп сүйлөчү, анан мен ырдачумун. Ал кезде рэп деген анча кеңири тарай элек болчу да. Ооба, биринчилерден болуп, ушул Максат тобу, анан биз баштаганбыз, сен жаңылышпайм. Анан биз ал убакта негизи Талай эле стоо деген студия ачканбыз. Молдалы Өтөнбаев ал убакта ушул монтаж, аранжировкалар менен иштечү. Анан үйдө отуруп эле бир жашыл фондон ырдап, ошол кесип, Нью-Йорктордо жүрүп, ушундой эле үйдөн эле тартып койгонбуз. Бирок азыр көрсөм кээде күлөм. Жакшы экен.
Сиздин берген маектериңиздин биринде Талайбек Тургановдун атын өчүрбөй эстелик кылып алып жүрүүнү максат кылам деп айтканыңыз бар экен да. Эски маектериңиздин биринде ошол оюңузга, ошол тилегиңизге, максатыңызга жеттиңизби? Жетип эле келатам, Кудай буйруса. Максатым албетте ушул эми ар бир жердин чыган жигити болот дейт. Талайбек Турганов мен үчүн агайым, мен үчүн жердешим, мен үчүн ушул кайталангыс талант катары элестетем. Анан ушу Кудай буйруса максатыбызга жетип эле келатабыз. Эми будан дары да ушул талай эле стоону өчүрбөй дагы бир 5-10 жылдан кийинки ушу бөлөк муундарга өткөрүп берсем деген оюм бар. Ысыкка чыдай турган, суукка, тоңгонго да чыдай турган сизге окшош. Аны өзүбүз сынайбыз. Буйруса, Талай агайдын гитарасы дагы деле үйүңүздө турабы? Талай агамдын гитарасы ооба үйүндө турат. Талайбек Тургановдун бир тууган Айым деген эжекеси ушул мага тотомидин ушул гитарага сен татыктуусуң деп 2015-жылы мага белек катары берген. Азыр ушул ар дайым төрүмдө илинип турат. Кез-кезде ушул кээде ушул Талай агамдын гитарасы менен оон жараткан күндөрүм болот. Анан кайра илип коем. Сурмайым айтсаңыз, Талай элеси тобунда буга чейин 2 айым, солист айымдар ырдаган болчу. Андан кийин сиз мына ошол убакытта 15-жылдан бери чогуу ырдап келатасыздар. Топто чогуу ырдап, топту бекем кармап келатканыңыздардын сыры бул чыгармачылыкта чогуу иштөөнү, топто чогуу иштөөнү үйрөнүп, ошону ыгын таап алдыңыздарбы, же болбосо экөөңүздөрдүн туугандык жайыңыздар бар экенин билебиз, ошол нерсе кармап атабы? Жакшы суроо болду негизи. Баарыңыздарга маалым болгондой, биз туугандык жайыбыз бар. Ооба, Тайке жээн деп билет бизди баардыгы эле. Эми чыгармачылык деген чыгармачылык туугандык нерсе бар болгону менен айрым учурда жумуш деген жумуш деп билебиз баардыгыбыз. Жумушка туугандыктан дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылганга аракет кылам. Себеби айрым учурда кечигүүлөр болот, ошол нерсени азыр акыркы убакта мен кечикпей эле Тайкем кечигип калды окшойт, алмаштык. Андай учурларда эмне деп келишесиздер? Андай учурда эми кандай десем, кечирим сурайсың албетте, бирок кечикпегенге аракет кылам да негизичи. Кээде эркелеп койгон учурлар болобу? Меркелегенде Тайкем негизи оңой менен жини келбейт. Анан бир жини келгенде айтпай калам. Тайкем жини келгенин алыстан эле билем да. Анан мурун көбүрөөк кечигип калчумун. Кийинки учурда эми кечикпегенге аракет кылып келатам. Ошо айткандай эле алмашып калдык, наоборот болуп калдык. Бул боюнча сиз эмне дейсиз? Азыр мен кечирим. Ошол негизгиси жакшы эле бизде. Көп эле дуэт сиңер, анан ыр тандоодо же кандай келишпестер болот, экөөңөр эки ойду деген сыяктуу суроолор көп беришет. Андай деле эмес, андай деле талаш тартыш болбойт. Көбүнчөсү оюбуз бир чыгат. Жумушта деле ошондой кеңешип иш кылабыз кыскасы. Тайкемдин сунушу менен, албетте бул Тайкем ошол жетекчи катары сунуштуу идеянын баардыгын Тайкем айтат. Ошол сунуш менен иш алып барабыз. Анда эмесе Рыспай Абдыкадыров Сагынуу Сурмайымдын аткаруусунда. Көк асман жарык дегенде чагылган, байкосуздан жалыныңа кабылган. Бүтер кимди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңди жамынган. Азыр мен да сени ойлоп ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Жан дүйнөгө жакын болгон эски чыгармаларга бай чыныгы ностальгия болду окшойт. Ностальжи берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиз болсо бул берүүдөн кимди көргүңүз келет, комментарий аркылуу жазып калтырыңыз. Биз сөзсүз окуйбуз. Жакшы туруңуз. Ичиктер капкы. Топ жигиттер. Ичизден эди камда сиз топ десеңиз. Топ жигиттер капкы. Болду, болду. Эми чындап болду. Кетти.
чийимте дейм ғой. Музыкалык тыныгуу жасайлы, супер хит. Tek bahçadan açıldı. Yok ki. Ötürmediniz mi?